Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly bir tuğanдар. Allah Taala maqtullar, Peygamberge salam salavattар bolsun. Allah Taala'nın pendesine bergen eң çoң белеги бул ыйман белеги. Анткени ыйман адамга түбөлүктүү бакыт утуп берет. Бадиу Заман Саид Нурси рахимахуллах деген алым айтат: бир адам бул жашоодон ыймансыз өтүп кетсе, Кудай сактасын, элестетиңиз, ыймансыз өтүп кетти. Анын ордуна кафарат кылып, бүтүндөй бул дүйнөнү жана дүйнөдөгү нерсенин баардыгын берсек дагы, ал анын ыймансыз өтүп кеткендигин жууп кете алабы дейт. Элестетиңиз, Кудай сактасын. Кичинекей бир тишиң ооруса кандай, ичиң ооруса кандай уктабай чыгасың. Бирок эми ыймансыз кетсе, ал түбөлүктүү бакытсыз болуп, жанчыдагы азапка түбөлүктүү жашап калгандыгы. Ошондуктан пендеге Алла Таала берген эң чоң белек бул ыйман белеги, ислам белеги. Ошого ар бир алым алхамдулиллахи аля ниъматил иман ва ниъматил ислам. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун ыйман белегин бергенде, ислам белегин бергенде. Мындан өткөн баалуу нерсе жок. Мисал айтат го Саид Нурси рахимахуллах, мисал Юнус пайгамбар, Кудай Таала аны Аюб пайгамбарды ушунчалык сынады. Анын денесиндеги ооруну шылтоо кылып, кооманы бөлүп салды. Рас болбоду дааваты бизге. Даават кылып атат да. Алар калап айтат. Алар чардап жашагысы келип атат. Бузукулук менен жүргүсү келип атат. Бирок анын денеси оорулуу болгону менен анын руху, жүрөгү, ыйманы таза болгон, саламат болгон дейт. Ал оору алса анын бир кишилик өмүрүн алмак дейт. 60 жылга жашайбы, 70ке жашайбы, 80ге жашайбы, ошол өмүрүн алмак дейт. Бирок түбөлүктүү ааламы мунуку саламат болмок дейт. Бүгүнкү күндө биздин абалыбыз дейт, эгерде биздин денебиз саламат, Кудайга шүгүр, ден соолук бар, Алла берип атат алхамдулилла. Бирок эгерде ушул турган абалыбыздагы жүрөгүбүздү Алла Таала аңтарып туруп, жүрөгүбүздү денебизге алмаштырып койсо, анда биздин абалыбыз Юнус пайгамбардын абалынан миллион эсе оорураак дейт го. Анткени жүрөктө көрө албастык, ичи тардык, бул эң кичинекей. Чоңу ширк, ыймансыздык, атеисттик, деис, же болбосо агностик, мындай арсар, барбы жокпу, может бар, может жок, может бейиш бар, может бейиш жок. Ыйманда шек жок го. Ыйманда ла шакка фил иман деп акыйдада келет да. Мен Аллага вообще ишенбейм деген адам менен мен Аллага ишенем го, бирок кичине ишенбей кетем да кээ бирде деген айырмасы жок. Экөө тең, мутлак куфур. Ыйманда шек жок. Ыйманда андай. Ыйманда шек жок болуш керек да. Биягы көрө албастык, ичи тардык, буттан тартмай, бири-бирине тоскоол болмой, бирин-бирин чукубай, жакшы жагын жашырмай, жаман жагын ашкерелемей, ошол ооруларды сыртка чыгара турган болсо, биздин абал Юнус пайгамбардын да оорураак болот атпайбы? Ошондуктан эгерде менин балдарым отко күйүп атса дейт, Кудайым сактасын, баардыгы бир тең болот, мен ошол балама чуркап баратсам дейт, баламды оттон куткарып калайын деп. Орто жолдон бирөө мени чалса дейт, токтой калып, мен баламды куткарганы баратсам, балам отко күйгөн атса, сен эмне ыянаттык кылып токтой калып мени чаласың? Бул эмне деген бул адамгерчиликсиз, акмак экенсиң деп аны менен жаңжалдашып турган, разборка кыла тургандай нерсе эмес да дейт. Анын сарындай үммөт ыймансыз кетип атат дейт. Ошондуктан азыр антип бирөө менен жаңжалдаша турган нерсе эмес деп атат да. Эми 20-жылында жашап өткөн адам, эми ошол малда бир кашф алымы деген Кудай Таала гайып ааламындагы кээ бир сырларды ачып коет. Ошол көргөн экен, 30 адам өлсө 20-жылында 29 ыймансыз кетип атыптыр да. 30дан 29 ыймансыз кетип атыптыр. Эми ошол байкаганыңыздай биздин сабагыбыз ошол ыйманга кызмат кылуу, ыйманга мээнет кылуу, адамдардын ыйманын куткаруу, адамдарга ыйман исламдын баалуулуктарын жеткизип тууралуу болмокчу. Яны даават тууралуу, дааватчы кандай болуш керек,
Анткени баардыгыбыз ошого милдеттүүбүз. Ошо пайгамбарлар келбейт. Мурда ар бир жерде пайгамбарлар болот эле. Ысык көлдө бир пайгамбар, Чүйдө бир пайгамбар, Нарында бир пайгамбар, Ошто, Казакстанда бир пайгамбар. Мисалычы, анан көлдөгү адамдар тежигирээк болуп, кежир болуп, такыр жанак пайгамбардын күчү жетпей атса, Алла Таала азизазна дейт го. Биз аны кубаттап 3-чү пайгамбар жөнөттүк дейт го баягы жерге. Бир пайгамбар жөнөтүптүр. Күчү жетпей экен баягы пайгамбардын. Экинчи пайгамбар жөнөттүр. Анан Ясинде келет го, 3-чү пайгамбарды жөнөттүк дейт го. Ошентип ушундай да пайгамбарлар жайнап ушундай дааватты пайгамбарлар кылган экен. Анан эң акыркы пайгамбарыбыз келди, пайгамбардын көзү өттү, пайгамбардын көзү өткөндөн кийин бул жерде Нуруддин Айтыр деген аалым, биздин замандаш аалым. Бул 3 китептен биздин замандаш аалымдар. Анткени себеби 600 жылдагы адам аалымдын китеби менен бул кылымдын аалымдардын китеби айырмасы асма менен жердей. Кайсы жагынан биздин оорубузду билип диагноз кою жагынан. Анткени 600 жыл мурдагы абал такыр башка болчу, мисалы. Мисалы Нуруддин Айтыр ошол 2017-2020 жакын кайтыш болду. Дүйнөлүк чоң залкар аалым. Ошол адам айтат, мисалы, бардык пайгамбар даават кылган. Алардын аяттарын толгон ток аяттарын алып келиптир. Эми анын баарын айтышка деле муктаждык барбы жокпу билбейм. Мисалы, Кулит Ошура бардык пайгамбарлар даават кылган. Ошолорду айтып атат, мисалы, Ибрахим пайгамбар кантип үммөтүнө даават кылган, Худ пайгамбар, Лут пайгамбар, Шуайб пайгамбар жана башка Муса пайгамбарлардын коомуна даават кылганын айтып атат. Анан ошентип биздин пайгамбарыбыз келди дагы. Биздин пайгамбардын көзү өткөндөн кийин анан этап менен алып келиптир. 4 халифа даават кылды. Мамлекеттик деңгээлде контроль болду да. Мамлекеттик деңгээлде пайгамбардын убагында дааватка сөз жок. Пайгамбарыбыз өзү даават кыла турган, иманга, исламга чакыра турган устаздарды, сахабаларды таптап анан ааламга чачырат. Андан кийин Азирет Абу Бакыр, Умар, Усман, Али 4 халифанын убагында дагы мамлекеттик деңгээлде дааватка көңүл бурулду. Андан кийин Амият убагында болсун, Аббасия убагында болсун, Селжуктар болсун, андан кийин Осмон дөөлөтүндө болсун, дааватка мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулду. Атайын аалымдар дайындалып, мисалы, Ишаратул Маром деген китеп бар акыйда боюнча, Фихл Акбарга шарх катары жазылганда. Ошол жерде келет, бир айылга чейин аалымдар болгон экен. Ошондой болушу дагы важип экен да. Аалымдар болгон экен дагы. Мындай любой айылда, любой чөлкөмдө адамдардын ыйманын куткара турган, исламын куткара турган, дин шариятын үйрөтө турган аалымдар болгон экен. Ошол жерди мындай көзөмөлдөп смотрящий болуп турган экен да, руханий жагын карап турган экен. Андан кийин анан 20-кылым келди, атеизм келди. Ислам халифаты, ислам дөөлөтү кулады. Динсиздер биригип дүйнөлүк система куруп алды. Ошентип үммөт байраксыз калды. Үммөт командирсиз калды. Үммөт өзү менен өзү калып калды. Өзү менен өзү калып калганы аз келгенсип, анысы бир тең үммөткө атайын батыш тараптан атеисттер кирип келди дагы. Мектептерде, колледждерде, университеттерде, соцсетте дүйнө жүзүндө өздөрүнүн идеологиясын тарката баштады. Ошондуктан анан бул заманда Мухаммад Саид Рамазан Бути айтат, мурда дейт, даават кылыш фарз кифая болгон дейт. Аллага чакырыш. Даават деген сөздүктө жөн эле чакыруу. Ал эми шариятта болсо Аллахка өзүң иман келтирип, терең ишенип, далил менен Аллахка чакыруу, Аллага иман келтиргенден кийин анын өкүмдөрүнө чакыруу, анан ислам адеп ахлактарына чакыруу. Яни ыйман баягы эле, ислам, анан тасаввуф, адеп ахлак. Мына ушул нерсеге чакыруу бул даават. Ушул нерсе мурда парз кифая болгон дейт Мухаммад Саид Рамазан Бути айтат. Азыркы заманда даават кылыш фарз айын болуп калды дейт. Анткени себеби үммөт башы бош калды. Кайсыл мамлекетте, мамлекеттик деңгээлде дааватты өз мойнуна алып бир мамлекет жалаң аалымдарды бүт
имамдар туш тарапка жайгаштырып жетишип үлгүрүп атат. Бүгүнкү күндө ислам ааламынын акыйкаты ушунчалык көрүнүп турса дагы, бирок аны өрттөйм деген душмандардын өртү ар тараптан каптап келатат дейт Мухаммад Саид Рамазан Бути. Ошол ислам сарайына, ислам имаратына келаткан өрттү өчүрүүгө, салым кошушка ар бир мусулман милдеттүү, өзүнүн дараметине жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша дейт. Жок дегенде ошол бир айылга таасириңиз тийбесе дагы үйдөгү балаңызга таасириңиз тиет да. Иниңизге таасириңиз тиет, аялыңызга таасириңиз тиет. Ошол кимге сенин таасириң жетет? Хотя ошолорго иман исламды жеткизип кал дейт. Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Айылга күчүң жетеби? Айылга. Районго күчүң жетеби? Районго. Ар ким өз дараметине, Алла берген ырыскысына жараша. Бул аудитория, элдин назары бул ырыскы дейт го Мухаммад Саид Нурси рахимахуллах. Бул кааланылбайт. Мен аудиториям көп болсо экен деп эңселенбейт дейт. Бул ыкласка терс дейт. Бул пешене, бул насип дейт. Көп болсо сүйүнбөйт дейт. Машырканып, гурурга түшүп, машалла мен аудиториям көбөйүп кетти деп. Аз болсо капалынбайт дейт. Анткени уама алейкиллал балаг, сенин милдетиң бир гана жеткизүү. Кээ бир пайгамбарлар болгон, бир дагы эр күчүсү жок. Кээ бир пайгамбарлар болгон, бир эки гана ыкласманы бар. Имам Нававийдин хадисинде келет. Кыямат күнү ушундай пайгамбарлар топтогондо кээ бир пайгамбарлардын бармак менен санай турган гана үммөтү болот экен. Караганда мен немем миңдеп, мен күчтүм деген сөз эмес да бул. Уама алейкиллал балаг, сенин милдетиң жеткизүү дегендей. Ошондуктан ошол мүмкүнчүлүк боюнча жеткизүү дейт да. Мухаммад Саад Бакна Аш-Шахрони деген да аалым, бул тири окшойт, биздин эле замандаш, ошол өзүнүн Илмут Дава илаллахи таала, Алла таалага чакыруунун илими деген китебинде бул адам да ошол бүгүнкү күндө дават фарз айын дегендерин да далилдеп келиптир, фарз кифая дегендерин да далилдеп келиптир. Бирок менин назарымда бүгүнкү күндө фарз айын болуп калды дейт. Анткени себеби динге болгон чабуул аябай катуу болуп атат. Бизге билинбеши мүмкүн. Биз анткени себеби болотодо төрөлүп калдык да. Биз ылайда төрөлүп калдык да. Биз таза деген нерсе эмне экенин билбей калдык да. Мындай груб айтканда, анткени себеби биз ислам жеңилген заманда кылымда жашап атабыз да. Мисалы, Саид Нурси, Мухаммад Захид Каусари, Мустафа Собрилер булар ислам дөөлөтүндө көргөн, атеизм заманында да көргөн да. Ошондуктан булар аябай катуу күрөшкөн. Анткени себеби булар туруп эле таза жерден ылайга түшүп калганда булар билгенде, мен таза жерден ылайга түшүп калдым. Бул ылай, мындан кутулуш керек деп алар билген да, тазаны көргөн да. А биз төрөлгөндө эле ошондой да төрөлүп калдык да. Төрөлгөндө эле бардыгыбыз жей турган нерсени жедик, иче турган нерсени ичтик, бара турган жерге бардык. Мындай именно мен дегеним жок, бирок ошол замандаш болуп, ошол заман балдар болуп калдык да. Может, биздин балдарыбыз жакшы тарбияланып жатат, таза тарбияланып жатат. Бирок биз учун көрүп калдык да. Малынып калдык да. Ошондуктан бизге билинбеши мүмкүн. Кандай исламга чабуул болуп атат депчи. А болбосо исламга чабуулдун натыйжасы ошол. Мына бүгүнкү күндө болбой эле динсиздик үстөмдүк кылат. Болбой эле намаз окубагандар, болбой эле хижаб кийбегендер, болбой эле ыйманын куткаруу менен далбастангандардын саны ыйманын куткарууга аракет кылгандарга караганда көптүк кылат да. Көчөгө чыгып туруп эле карап койсоңуз болот да, канча кыз келин кандай жүрөт. Мисалычы. Ошого бул үч алым тең, ошол үчөө тең айтып атат, бүгүнкү күндө дават кылыш ар бир мусулмандын мүмкүнчүлүгүнө жараша парз айын болуп калгандан кийин колдон келишинче муну үйрөнүп коюш керек дейт. Анткени себеби бул чоң вазифа, милдет болуп атат. Бул пайгамбарлардын иши болуп атат. А пайгамбарлардын күнөөнөкөй бир слесарь болсоң, сварщик болсоң, хотя бы бир 10 ай окуп ана сертификат аласың го. Эң улуу иш, мындан улуу иш жок. Адамдардын ыйманын куткарыш. Пайгамбарыбыз Азирети Алиге айтып атат: "Сен себептүү бир адамды Кудай ыйманын куткарса,
сен себептүү иман исламда жүрүп калса, миңдеген жайнаган, жер жайнаган кызыл төөлөрдөн артыгыраак, яғни дүйнөдөн артыгыраак деп атпайбы? Ушундай улуу пайгамбарлык ишке келгенде анан бул жерде Нуруддин Итир айтат, мен каалагандай дават кылам. Мен кандай кааласам, мени нафсим кандай кааласа, мен каалаган стилде дават кылам дегидей бул сенин каалагандай кыла турган нерсе эмес дейт. Бул пайгамбарлык иш дейт. Мындай мисалы фыхты ким түптөгөн? Азирети Абу Ханифа рахматуллахи түптөдү. Мисалы биздин мазхабты. Ол ага чейин эле бар болчу, бирок иреттеп, тартиптеп, разделдерге бөлүп, акыйда имам Матурид ага чейин эле бар болчу. Анын сарындай даваттын негиздөөчүсү ким? Yani Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өзү да. Демек мунун да өзүнүн эрежеси бар, илимдери бар. Анан ушуга келгенде туш келди эле каалагандай мен чакырып алам дегидей нерсе эмес. Муну дагы ошол аалымдарды, Куран, хадисти карап, ошонун негизинде адамдарды Аллахка чакырыш керек дейт да. Ошондуктан бул Аллага чакыруу бул пайгамбарлардын иши. Пайгамбарлардан кийин үммөттүн абзел болгон сахабалардан кийин эле ошол аалымдардын, бактылуу, таалайлуу адамдардын иши бул эмне? Адамдарды Аллахка чакыруу дейт. Мына ошол максатта, ошол негизде кандайдыр бир деңгээлде жардам болсун деп ошол көптөгөн аалымдар ошол Аллага чакыруунун усул, эрежеси же фыхы же болбосо жолу, методикасы деп бир канча китептерди жазган. Мисалы Мухаммад Саид Рамазан Бути хаказа фалнаду илал ислам. Келгиле исламга ушундайча чакыралы деп эмгек жазган. Дагы бир китеби бар, ал китебин таппай жүрөм. Нуруддин Итир болсо ад-да'ват ва да'вият исламия. Дават жана ислам даватчысы деген китеп жазган. Бул аалым болсо мисалы Илму дава илаллахи таала, Алла таалага чакыруунун, дават кылуунун илими деп китеп жазган. Мухаммад Омар Палампури деген аалым бар, анда китебин алып келем деп калыптырмын. Лисану да'ват ва таблиг, даваттын жана таблигтин тили деген китеби бар. Жана башка толтура. Ошол аалымдардын эмгектеринен кичине болсо дагы сабак алсак, кийин эртең досторубузга, туугандарыбызга дават кылууда, аларды Аллахка, акыйкатка чакырууда бизге кандайдыр бир деңгээлде чоң бир жардам болмокчу. Биринчиден, эң биринчи мен өзүм ушуга муктажмын. Жакында эле Түркиядан келдим, ал жерден дагы мындай бир милдетти сезип келдим. Фейз Аби деген бир 90го жакындап калган бир ата бар. Саид Нурси рахимахуллонун чоң шакирттеринин бири, мисалы, ошол айтат, өзү Газиантепте жашайт экен. Ой, ооба. Бирежик деген айыл шаарчада. Мен бат-баттан имамдарга айтып турам дейт, силердин милдетиңер чоң. Мынау айыл болсо, айыл элинин иманына сен жоопкерчиликтүүсүң деп имамдарга бат-баттан жоопкерчилигин мен эстетип турам дейт. Ошондуктан адамдарга фых, анан ал булду айта бербестен аларга иманына дагы мээнет кылгыла. Иман тууралуу дагы айткыла деп турам дейт. Аны мага дагы эскертти да. Сен элиңе жоопкерчиликтүүсүң деп. Ошондуктан дагы динге кызмат кылалы, дават кылайын, элге иман жеткирейин, иман деп ошол жакшы бир ниет менен кайтып келдик. Бирок мен дагы аябай кызыктармын. Бул китептерди буга чейин Рамазан Бутидикин гана окугам. А бул экөөнүкүн биринчи жолу окуп атам. Ошондуктан мен билем, анан силерге айтып атам, силерге үйрөтүп атам эмес, мен силер менен чогуу окуп атам. Силер менен чогуу чоң устаздардын китептерин окуп атабыз. Тарел Абжалбеков устазым айткандай, азыр китеп жаза турган заман болбой калды дейт. Азыр момундай китептерди жазыш биякта турсун дейт Тарел Абжалбеков устаз. Уфулордун жазып кеткен эмгектерин туура түшүнүп, элге туура жеткизиш бул замандын деңгээли ушул болуп калды дейт. Китеп жазыш биякта турсун. Ошол устаздардын китептеринен пайдаланабыз. Азырынча ошол саудиялык доктордун эмгегинен кичине бир аз окуйлу. Парз дават кылыш бул парзы кифая деген, парзы айын дегендердин далилдери да. Алар
Курандагы Али Имран сүрөсүндөгү 110-аятты далил кылышат экен. Аузу биллахи минаш шайтанир Кунтум хайра умматин ухрижат линнас. Силер адамдардын пайдасы үчүн чыгарылган эң жакшы үммөт болдуңар. Та'муруна бил ма'руф, адамдарды жакшылыкка буйруйсуңар. Ва танхауна анил мункар, жамандыктан тыясыңар. Ва ту'минуна билlah, өзүңөр дагы Аллага иман келтиресиңер дейт. Ошол жерде Мухаммад Сайд Рамазан Бут айтат, дават болот. Качан ошол дават Аллахка чакырып аткан адам өзүнүн Аллага болгон иманы 100% терең ишенимде болгон болсо дейт. Өзү Аллага ишенбесе, анын даваты дават эмес дейт. Кечөөн ошо айтып атпаймынбы, Бирижикте Фейз Аби деген ошол 90го чукулдап калган Саид Нурсидің чоң бир шакиртин зиярат кылып барсак, ал эми адам 90го чыгып калган адам деле баягы кичине бир аз кулак бир аз үзүрдү да. Анан мындай жанында кызматчысы бар экен, анан дүйнө жүзүнөн чалып турат экен. Ошол момент анан маанилүү бир звонок болуп атат, жооп бересизби деп калды шакирти биздин көзүбүзчөчү. Анан громкийге койсок профессор экен. Түркчө сүйлөшүп атат, түшүнүп атабыз. Фейз Аби, чекеңизден өп атам, колуңуздан өп атам, ушундай жакшы сонун ийгиликтер болду. Европадан жашайт экен тиги профессорчу, түрк. Ошол жерде жанакы поптордун чоңу келиптир профессорго. Мен кол астымдагы жанакы батюшка деп коебу, жанакыларчы, церковьта кызмат кылган монахтар. Жарымы капыр дейт. Жарым ишенбейт дейт Кудайга. Бир нерсе кылып, ушуларга Кудайдын бар экендигин далилдеп бериңчи деп жалдырап келип, ошолорго брошюркаларды берип, жакшынакай иш болуп атат дейт да, көрдүңүзбү? Эми ошондой должностко келип калган, айла жок, бирок айлыгы өтө сонун. Анан эмне? Анча-мынча башка күч келбейт, жер казбайт, бетон куйбайт. Кичине ырым-жырымды кылып коет, жакшынакай олчойгон айлыкты алат. Бирок ишенбейт. Бирок сонун айлык, иш жеңил, кылып кете берет экен да. Бул дават эмес дейт да. Ошо бул жерде өзүңөр да Аллага терең иман келтиресиңер деп атат. Ошол жерде Алла Таала бардык адамдарга жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарууну буйруп жатпайбы дейт. Ошондой эле 2-аятта Али Имран сүрөсүндө «Вальтакум минкум умматун ядуна илал хайр». Силерден жакшылыкка чакырган бир үммөт болсун. «Ва я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар». Жакшылыкка буйруй турган, жамандыктан кайтара турган бир үммөт болсун. «Улайка хумул муфлихун». Алар ийгиликке жеткендер дегенде бул жерде минкум мин араңардан мүчөсү да булчу. Ошол дан мүчөсү табииз үчүн эмес дейт да. Мисалы, атини мин дарахимика дирхам. Дирхамдарыңдан бир дирхам берип койчу дегенде, дирхамдарыңдан дегенде, дирхамдарың арасынан 1-2 дирхам бир аз берип кой деген сөз да. Ошол мааниде эмес, бул баяндаш үчүн келген. Мисалы, фажитани во ричс амнараусан, силер ричс деген ыплас деген Алла Таала ричс деп Куранда немени айткан? Бут сөлекөттөрдү, буддаларды айткан. Ошол буддалардан силер сактангыла деген. Минал деп ошол бул жерде дагы мин мүчөсүн алып келип атпайбы? Анан кээ бир буддалардан бул жерде дагы табиз деп мин мүчөсүн, дан мүчөсү, табизи үчүн деп айта албайбыз дейт. Ал жерде баяндаш үчүн келип атат дейт. Ал жерде жанакы эрежеге салыштырмалуу дан мүчөсү бардык бут сөлекөттөрдүн арасынан кээ бирөөсүнөн сактангылайын деп маани чыкпайт да. Бул баяндаш үчүн болуп аткандай, бул аяттагы мин бул баяндаш үчүн келди. Андыктан араңардан эмес, бардыгыңар жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарыла деген маани чыгат деп талкабайт этип атат да, парз айын дегендер. Ошондой эле пайгамбарыбыздын хадисинен ман ра минкум мункаран фальюгайруху биядихи, силердин араңардан ким жамандыкты көрсө колу менен токтотсун. Фаиллам ястатифа билисанихи, эгер мүмкүнчүлүгү жетпесе тили менен токтотсун. Фаиллам ястатифа биколбиги, эгер ага мүмкүнчүлүгү жетпесе жүрөгү менен жаман көрүп койсун. Вазалика тафул иман, ошол жүрөгү менен болсо дагы ушул промис кылып атат, астагфирулла деп койгон имандын эң алсыз бөлүгү деген окшогон аяттарды хадистер алып келип, кээ бир алымдар дават кылыш бул парз айын десе, экинчи топтогу адамдар жок, парзы кифая. Вальтакум минкум, силердин араңардан дегенде бул табииз үчүн келген. Анткени себеби бардык адамдардын бардыгы эле жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыра тургандай мүмкүнчүлүгү, кызыл тийилдүүлүгү, илими, билими жетпейт да. Жогосо Алла Таала Кур'ани Каримде мына «Уд'у иля сабили роббика бил хикма», эгеңдин жолуна данышмандуулук менен дават кыл. Вал мауидатул хасана, көркөм чакырык менен дават кыл. Ва жадилхум биллати хия ахсан, алардын арасынан мен спорт этем, диспутка чыгам дегендер болуп калса, алар менен көркөм түрдө талашып тартыш, көркөм түрдө алар менен диспут, дебат кыл деген деп атпайбы? Элдин баары эле
таанышмандуулук менен, көркөм чакырык менен чакырууга жана капырлар менен дебатка, диспутка барган мүмкүнчүлүгү жетпейт да. Ясно, бул жерден ошого мүмкүнчүлүгү жеткен аалымдарга, таланты барларга айтылып атат, бардыгына эмес деп. Булар жок, парзы кифая, бир азчылык ошол ишти мойнуна алып чыкса, көпчүлүктүн мойнунан түшүп калат деп жатат. Жана башка аяттар алып келип туруп, анан эмне деп атат? Парзы кифая деп атат. Ооба, парзы кифая. Бирок Мухаммад Саид Рамазан Бути айтмакчы, бул аалым дагы айтып атат, бул заманда исламга болгон чабуул душмандар тараптан дүйнөлүк деңгээлде өтө катуу болуп аткандыктан ар бир мусулманга мүмкүнчүлүгү жетишинче даават кылыш, ар бир мусулманга өзүнүн радиусу каяка жетсе ошол жерлерге чейин таасирин тийгизиш милдет болуп калды дейт. Мисалы, көчөнү мисалы көгүштөрдү талкуулап чыгыш да, мисалы. Ал дүйнөлүк система да ал дүйнөлүк система. Аттарын айтып эле кой, мисалы, артынан түшкөндөргө өкмөт тараптан коркутуп алыптыр да, болуп артына түшпө депчи. Анткени себеби өкмөт ЛГБТнын артынан түшкөндөргө кой, токтот, чукуба дальше, токтот, стоп деп атат. Анткени себеби бул чоң дүйнөлүк система. Түшүнүп атасыздарбы? Ушунчалык деңгээлде болуп калганда, ошондуктан ар бирөөбүзгө милдет болуп жатпайбы? Анан жанакы кээ бирөө бар го, мисалы, даават кылган, илим менен даават кылыш керек. Ал бул жок. Мына алымдар айтат: "Ямбаги лиман амара бил маруф ва наха анил мункар айякуна фақихан фима я'муру бихи." Ким жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырып аткан болсо, даават кылып аткан болсо, ошол буйруп жаткан нерсесин билсе болду дейт. Сиз аны келип алып, "Ага, мен сага акыйдадан сабак берем" деп акыйдадан сабак айтып баштаган жоксуз да. Сиз намазыңды оку туганым деп атасызбы? Намазды окуш парз экенин сиз билесиз да, ясна бул Куранда аяттар толгон токо экен. Билесиз да. Орозо тут деп атасыз, билесиз да. Намаз оку деп атасыз, жолук салын деп атасыз, арак ичпе деп атасыз, зына кылба деп атасыз, ата-энеңди сыйла деп атасыз, жаман чөйрөдөн алыс бол деп атасыз. Ошол кайсы нерсени буйруп жатса, кайсы нерсеге чакырып жатса, ошол нерсени билсе болду дейт. Сен мен намазга чакырып атасың, намаз, Кудайым намаз оку деген десе, ооба деп, ошол Курандан, хадистен ошол аятын алып келе тургандай болсо болду. Мисалчы. Ошондой эле эмнеден тыйып жаткан болсо, ошонун арам экендигин билсе болду. Мисалы, сиз өзүңүз билбеген мындай бир акыйдадагы терең маселени айткан жоксуз да. Арак ичпе деп атасыз. Билесиз да анын арам экенин, мисалы. Ошондой эле рофиқон фима я'муру бихи, кайсы нерсеге буйруп жатса ошол нерсесине жумшак болсун дейт. Кайсыл нерседен тыйып жаткан болсо ошол нерсесине да жумшак болсун дейт. Катуулук менен тыйып, катуулук менен буйруган бул пайгамбарлардын жолу эмес экен да. Ошондой эле Замахшари рахматуллаху алейхи айтып атат, бул чоң аалым. Жакшылыкка чакырганды, жамандыктан кайтарганды ошол ишти билген адам кылсын дейт. Кантип тизмектеш керек экенин билген адам кылсын дейт. Мисалы, кантип амал кылышты билген. Мисалы, кээ бирде наадан адам бир жамандыктан кайтарам деп башка бир жамандыкка түшүп калышы мүмкүн дейт. Мисалы, кээ бирде эмоция калдырып же билбестиктен сезим менен жамандыктан кайтарат да. Азирети Умар, жанагы палач бар го, арак ичкен адамдарга чабат, зына кылгандарды чабат, ошо миссия аткарат го. Ошо палач адам арак ичкен адамдын артына камчыны ушундай өзүнүн жек көрүү сезимин кошуп туруп чабатканын көрүп туруп жумушун алып салган экен да. Анткени ал Алланын буйругун аткарып атат да. Өзүнүн немесин, эгосын аралаштырып ийген да. Азирети Али эмне себептен чабайын деп атканда бетине түкүрүп ийсе чаппай койду. Анткени себеби Аллах үчүн согушат деле, бетке түкүргөндө уже эго аралашып кетти. Уже Аллах үчүн эмес, нафси үчүн болуп калды да. Ошондуктан мен ал чаппай койду да, добивать этпей койду да. Ансарындай кээ бирде өзүңдүн нафсиң менен жамандыктан кайтарасың. Жаман көргөндүктөн
ошол нафсиңдин каалоосун ишке ашырыш үчүн келесо депчи моундай эмоция менен жинди деп баягы өзүңдүн эмеңди чыгарып атасың да, тиги болгон ачууңду чыгарып атасың да. Анан эми жамандыктан кайтып атпайм, мен жакшы эле нерсени айтып атам. Жок, ал жерде сенин эгоң аралашып кетти. Тиги сезет. Тиги сезгенден кийин сенин ал дааватыңдан кайра душмандык пайда болот. Же болбосо кээ бирде башка бир мазхабта адал болгон нерсени сен билбейсиң. Мисалы Түркияда, мисалы медреседе жаш балдар да кыргыз балдарга, мисалы түрк балдар тише берет экен да. Астак силер ат жейсиңер депчи. Алардын менталитети, үрп адатында ат жеш, мындай грубо айтканда отвратительный экен да. Mesela ат жейсиңер астагфирулла деп жаш балдар тише ошону айынан урушуп кете берет экен да. Мисалчы. А болбосо мисалы башка бир мазхабта макрухтур, бирок биздин мазхабта ал халал. Мисалы ошондуктан кээ бир мезгилде байка дейт, балким ал башка мазхабтын өкүлү дейт. Ал мазхабта бул туурадыр дейт. Сенде туура эмес болсо, ошондуктан аны да биле жүрүш керек дейт. Кээ бирде жумшактык менен кыла турган жерден катуулук кылып коюшу мүмкүн, катуулук кыла турган жерден жумшактык кылып коюшу мүмкүн. Кээ бирде даават баш эле кылбаш керек болгон адамдарга даават кылып, огош бетер жиндетип, огош бетер анын нерсин кайнатып алышы мүмкүн. Ошондуктан ошол максатта, ошол мага дагы баардыгыбызга жардам болсо, ушулардын китептерин окуп атабыз. Мен дагы даават кылгым келет. Мен дагы адамдардын ыйманын куткаргым келет. Мен дагы эртең Кудай алдында талгат кичине бир аз да болсо илим алдым. Кантип адамдарга дин жеткиздим дегенде мындай бир аз болсо дагы мындай бир шылтоо болуш үчүн мен да адамдардын ыйманын куткаргым келет. Бирок мен дагы жол жобосун билбейм. Ошондуктан ушуларды окуганга мен биринчи очередь кызыктармын, чогуу окуп атабыз да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат: "Кул хадиги сабили аду иля Аллахи ала басират ана ва ман иттабани ва субханаллахи ва ма ана минал мушрикин." Пайгамбарга буйруп атат: "Эй менин сүйүктүү пайгамбарым, айткын. Бул ыйман, ислам, Аллахка чакыруу. Даават дегенде эң биринчи очеред бул эң маанилүү нерсеге чакыруу, андан кийин эң маанилүү анан мындай кете берет да даражасы. Эң маанилүү Аллага ишенүү. Бирок мени Кудай сактасын, намаз окубай эле коюсун. Окубай калды. Ороз. Бирок Кудайга ишенип ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах төбөсү жок дегенде үмүт барбы? Бейишке түшкөнгө, түбө ыйманын куткаранга, демек эң биринчиси Аллага ишенүү. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах эң биринчи ыйман. Анан ислам, намаз. Бир тууган эми Алланы тааныдың, Алланын бар экенин билдиң, эми кел намаз оку. Намаз окуп баштады. Адеп ахлак, жүрүм турум, тасаввуф дегендей, ошол деңгээлге жараша менин жолум ушул. Аду илалло дейт. Алла Таала пайгамбарга айтып атат: Аллахка чакырамын. Ала басиротин, басират менен, басират илим менен, ишеним менен. Бири ошол нерсеге өзүм терең ишенем, билем. Ана мен оманиттабан, жана мени ээрчиген үммөтүмдүн жолу дейт. Демек, биз пайгамбардын үммөтүбүз. Пайгамбардын көзөткөндөн кийин бул иш биздин мойнубузга жүктөлдү. Демек, кандай эле пайгамбардын иши, эң улуу иши Аллахка чакыруу болгондой эле, биздин дагы эң улуу ишибиз Аллах Таалага адамдарды чакыруу. Аллага чакыруу бардык жакшылыктардын тамыры, бардык жамандыктардын тамырынан кесет. Мындан бир канча жыл мурда биздин ажообуз Садыр Жапаров президентке шайланып жатканда, ош жергесинен кемби, сиз мектептерге ыйман, ислам сабагын киргизесизби дегенде, ооба, ыйман, ислам сабагын киргизем, иншалла. Анткени ал бардык жамандыктарды тамырынан чабуу деп айтканда, ооба, эми пенде кылайын эле деп турат. Бирок дүйнөлүк система деген нерсе бар. Азыр таза эле мектептерге ыйман, ислам деп киргизип койсок, биз светтик мамлекетпиз, биздин закондорго каршы келет. Эртең орустар чыгат, ателдер ызылдап чыгат, атети дүйнө жүзүндө тияка чейин жетет. Биз светтик мамлекет жашап атабыз же ислам мамлекет жашап атабызбы? На каком основании мен Вася деген балам, Наташа деген кызым ал жерден барып туруп Мухаммад пророктун өмүр баянын окуш керек деп алар бунту айтып жатты. Бул чоң резонанс жаратат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мектепте окуп жаткан ал ыйман, исламга чакыруу эмес. Ал нейтралдуу эле
Диндерди таанытуу, диндер тарыхы ал жерде эмне себептен мисалы көп мектептерде тарых мугалимдерин эле берип койду сабактарды. Атайын бизге окшогон теологдорду албай эле. Анткени бизге окшогон теологдор барсак эмне кылабыз? Субъективдүү сабак өтүп салабыз да, объективдүү өтпөйбүз. Субъективдүү дегени бир тарапка тартып салабыз, исламга тартып салабыз. Ал жерде тарыхчыларга берип койду, алар эмне китепти алат дагы, баяндаган мүмкүнчүлүк жетпейт, окуп коет. Ал жерде ислам дини ушундай, буддизм ушундай, христианство ушундай, отпураздык ушундай деп эле бардык диндерди жалпылай айтып койгон да, мисалычы. Ошондуктан адам Аллага ыйман келтирсечи, ал ууру уурдабай калат, зынакор зынасына барбай калат, сүткорлугун таштайт. Бардыгы Аллага ишенсе, терең ишенбесе, сен тияка барып алып, ай зынаңар токтоткула, зына арам дей бергениң менен ал Аллага ишенбесе ал бес болот да. Аятта да айттым. Эң биринчи ал Аллага ишениш керек. Аллага ыйман келтиргенден бардыгы өзү чалгы чапкандай эле кетет да. Ошого айтып атат. Менин ишим адамдарды Аллахка чакыруу жана менин үммөтүмдүн иши дейт. Демек ал пайгамбардын үммөтү болгондон кийин биздин ишибиз адамдарды Аллахка чакыруу. Эми Мухаммад Саид Рамазан Бутуйда айтат. Даватчы мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп эң жогорку деңгээлдеги сапаттарды санайт, бирок аягында келип туруп, мен мындай эмесмин да. Анда мен кылбай эле коеюн деп бараткан жериңен да кармайт да, анан мала юдраку куллуху ла ютраку куллуху. Кайсы нерсени толугу менен ахват кыла албасаң, анда толугу менен таштап салбаш керек деген эрежеге салат да. Мен по-любому имам Газалидей боло албайт экен, мен Чубак ажыдай боло албайт экен, мен Максат ажыдай боло албайт экен, мен такыбалыгым бир тигин. Азыр такыбамын, эртең акмакмын. Азыр адаммын, эртең айбаммын. Мага окшогондо дават кылса уят. Кой мен кылбай эле коеюн дейин деп баратканыңда токто дейт да. Кайсы нерсени толугу менен өздөштүрө албасаң, толугу менен таштап салба. Мүмкүнчүлүгүң жеткенинче дават кыл. Ошо айтпайбы, мүмкүнчүлүк жетишинче дават кылыш ар бирөөбүздүн милдетибиз дейт. Демек эң биринчи Аллахка чакыруу, андан кийин исламга чакыруу, андан кийин адеп ахлакка чакыруу. Эми пайгамбарыбыз даватты кандай кылган, мисалы бир-эки хадис окуп коелу. Абдулла ибн Аббас радhiyallahu anh айтат, пайгамбар алейхиссалату вассалам Муаз ибн Жабалды Йемен мамлекетине жөнөтүп жатып айтты. Иннака сатати кауман ахла китаб. Эй Муаз, сен ахлул китаб, китеп берилген бир коомго бартасың деп пайгамбар уже дават кылынуучу тараптын абалын айтып берип атат. Демек ушундан келип чыгат дейт, дават кыла турган адам дават кылына турган тараптын деңгээлин күн мурунтан кичине анализ жасап коюш керек дейт. Мен бартам да, мисалы анан Устам байке алып бартат да, Адет байке анан. Устам байке, Адет байке бул кандай байке? Маданияттуу, илимдүү, билимдүү, аскер адамыбы, кандай адам? Ошого жараша мен сүйлөшүм керек да. Ошондуктан пайгамбар бул жерде Азирети Муаз ибн Жабалды даватка жөнөтүп жатып, эй Муаз, сен билимсиз бир коомго баратканың жок. Сен илим берилген, китеп берилген, инжил берилген, кат сабаттары жоюлган, асман китептеринен кабардары бар болгон бир коомго бартасың. Андыктан тетиги тоодогу малчыларга, бедуиндерге дават кылгандай дават кылба. Өз деңгээлине жараша дават кылгын деп пайгамбар үйрөтүп атат. Фаиза житахум фадурхум иля айяшхаду алла иляха илlallah. Аларга барганыңда эң биринчи алар христиандар бутпарас эме Аллага шерик кошот да. Алла Тааланын жалгыз экендигин, андан башка сыйынатадык зат жок экенин, шериги жок экендигин, ыйманга, Алланын барлыгына, бирлигине чакыргын деп атат. Вана Мухаммад Расулуллах, анан аны кабыл алгандан кийин, Аллахтын бар экендигин, бир экенин таухидти кабыл алгандан кийин Мухаммад Расулуллахга чакыр. Анткени алар пайгамбарга ишенбейт эт да. Аны кабыл кылгандан кийин файнхум атаулак физалик фахбирхум аналлаху фарада алейхим хамса салават фи кулли яумин ва лейла. Алла Таала ар бир күн, ар бир түнү аларга 5 убак намазды парз кылган. Ошого буйругун деп атат. Демек биз намаз окуй элек бир туугандарыбызгачы Алланын жалгыздыгын, кудретин, бар экендигин айта беришибиз керек да.
жетпей атат. Пайғамбар айтпай, анан намаз қойды деп атат. Егер намаз оқып қалса, анда аларға Алла Тағала зекет парыз қылғандығын айтты дейді. Ал зекет чочон адамдарға берілбейді, налог емес. Тухозу мин агнияйхим фатурадду ала фуқарайхим. Ошол эле шаардын байларынан алынат дагы, ошол эле шаардын кедейлерине берилет. Ошол айылдын байларынан зекет алынат дагы, ошол шаардын кедейлерине зекет берилет. Эгерде буга дагы баш ийсе, файяка ва карайман валихим, аларга мыйзамдан ашык, мыйзамды бузуп, же шариатты бузуп, алардын мал байлыгына кол тийбес, мүлкүнө, недвижимосуна, байлыгына кол салгандан, ага зыян келтиргенден сактангын деп атат. Ваттaqi даватал мазлум, жана сенден зулум, бирөө зулумду көрүп калбасын сенден. Вдруг сенден бирөө зулумду көрүп калып дават кыла турган болсо, өтө жаман болот. Ошондуктан бирөөгө бир зулум кылба. Ал мазлум болуп калса, сага терс дават кылат, бата кылат, дуа кылат. Ошондон өтө сак бол. Фаиннаху лайса байнаху байналлахи хижаб, анткени аны менен Алланын ортосунда эч кандай парда жок деп пайгамбарыбыз Азирети Муаз ибн Жабалга Йемен мамлекетине жөнөтүп жатып, дават кылуунун усулун, эрежесин, жол жобосун өтө көңүл буруп үйрөтүп жатат. Мында демек бизге ушундай бир сабак болуп жатат. Биз дагы кандайдыр бир деңгээлде ушу устаздардын китептеринен ошону үйрөнүп алсак, иншалла эртең биздин даватыбызда мындай бир ийгилик өмө болот. Алла разы болсун. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.